Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы бүгүн 2-декабрдагы чечимин артка кайтарып алып, төрагасын алмаштырганы белгилүү болду. Буга чейин Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП партиясы талапкерлер тизмесиндеги мыйзам бузуулар болгон деп тизмени жокко чыгарган жана чечимин БШКга жиберген болчу. Ошол эле маалда чечимге нааразы болуп, партияда БШКга кайрылган. Бир чечимге ишенип бүтө электе бири-бирине каршы келген 2 жана 3 чыгарылган чечимдер тууралуу кабарчыбыздын материалында. Өткөн жуманын акыры кызуу жана курч болуп, бүгүн ал чыңалуу дагы уланды. 5-декабрда Жалал Абад АШКсы кезексиз жыйынга чогулуп, өзүнүн 2-декабрдагы КСДП боюнча чечимин жокко чыгарганы белгилүү болду. Өзлөрүнүн чыгарган чечимине аймак шайлоо комиссиясы кайра каршы чечим чыгарылбаш керек болчу. 3-чү чечимде бизде жанагы Борбордук шайлоо комиссиясынан 1-чи чечимге биздин 1-чи протоколду карап, анан ошого байланыштуу жана төрайымдын иш ордун кароо боюнча бизге чечим чыгарып берген. Biz ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине ылайык биз бүгүнкү жыйын өткөзүлүп атат дагы төрайымды алуу маселеси. Төрайымды алуу, кайра төрайымды шайлоо, анан 2-чи протоколдо кетирилген ошибканы кайра өз мыйзамдыгына салуу. Негизи эле ошол. Туура эмес чечим кабыл алган экен, ошон үчүн ошол туура эмес кабыл алган чечимди жокко чыгаруу. Бирок АШК өзү кабыл алган чечимди өзү жокко чыгара албайт. Мыйзам боюнча арыздарды, чечимдерди БШК карап өз баасын бериши керек. Көзгө сайып көрүнүп турган мыйзамды бузуу шайлоонун ачык өтүшүнөн күмөн жаратарын байкоочулар белгилешет. Эмнеси болсо да Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы биринчи мыйзамдуу чечим чыгарып, саясий күрөш демократиялык формада жүрүп жатканын көрсөттү. Ал эми өзүнүн чечимин жокко чыгарып, төрайымын кызматтан кетирип, ордуна башкасын алып келүү менен шайлоодо ачык күрөш жүрүп жатат деп элди ишендирүү өтө кыйын дешет талдоочулар. 2-декабрдын кечинде Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП партиясынын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарган. Мындай чечимди комиссия мүчөлөрү шаардагы 3 саясий партиянын Ата Мекен, Ата Журт жана Өнүгүү Прогресстин арызынан соң кабыл алган. Даттанууда КСДП партиясы талапкерлердин тизмесин түзүүдө гендердик норманы сактабаганы жана жайгашуу тартибин бузгандыгы көрсөтүлгөн. Бул жерде булардыкы бузулган. Ошондо 27% аялдар болуп атат, 73% ошол бир жыныстуу эркектердин тизмеси болуп атат. А бул жерде конкреттүү түрдө мыйзам бузулган. Бул арызды аймактык шайлоо комиссиясы туура деп таап, чечимин БШКга жиберген. Ошол эле күнү Борбордук шайлоо комиссиясы Жалал Абад шаардык кеңешке бараткан КСДП партиясынын шайлоо тизмегиндеги мыйзам бузуучулук бар деген жогорудагы 3 партиянын арызын 2-декабрдагы отурумунда четке какканын жана Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымын кызматтан четтетүү тууралуу сунуш бергенин БШК расмий сайтында жарыялады. КСДПнын тизмесин жокко чыгарган чечим чыккандан кийин эле Жалал Абад АШК мүчөлөрүнө чечим үчүн түрдүү коркутуулар болуп, кызматын тапшыруу талап кылынып жатканы тууралуу маалыматтар чыкты. 5-декабрда АШКнын төрайымы Бакыткан Нуралиева кызматын тапшырып берип, анын ордуна Толгонай Матразакова шайланганы белгилүү болду. Тиктин мүчөлөрүн мэрдин кабинетине отурган экен. Республиканын мүчөлөрү 3-4 тиктин мүчөсү ошолорду давление кылып ачкан экен. КСДПнын тизмесин жокко чыгаруу талабын аткарып, ага жыйынга катышкан АШКнын 8 мүчөсүнүн 7-өсү макулдугун берген. Буга нааразы болгон КСДП партиясы да Борбордук шайлоо комиссиясына арызланган. Учурда эки тараптын тең кайрылууларын БШКнын алдындагы жумуштоп карап жатканын Абдыжапар Бекматов айтты. Биз карап аткан чечимде, сиз азыр айтып аткан чечимде, ал КСДПнын тизмесин четтеткен эмес болчу. Анда ошо тизмелерин ордуна келтирүү боюнча аймактык шайлоо комиссиясы маселе карап, чечим кабыл алышкан. Андан кийин аймактык шайлоо комиссиясын отурум өткөзүп, СДПК саясий партиясынын тизмесин каттоосун жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алган. Мурда күнү кечинде бизге чечим келип түштү. Ал эми кечээ болсо КСДПК саясий партиясынын өкүлдөрү, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ошол чечимге макул эместигин билдирип, чечим мыйзам бузуулар менен кабыл алганын көрсөтүшүп, арыз беришкен. Ал кабыл алынган чечимди жана КСДПК саясий партиясынын арызын иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Иликтенгенден кийин жумушчу топ
борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизет. Мыйзам талаптарына ылайык тизмелерди каттоодо аймактык шайлоо комиссиясы жалпы чечим чыгарат. АШК мүчөлөрү төрайымынын сөзүнө ишенип да партиянын тизмесин текшербей, катачылыктарды оңдоо зарылдыгын партияга айтпай жумушуна салкын мамиле жасашкан. Ал эми партия убагында так тизме бербей, мыйзам талаптарын аткарган эмес. Эми талаштуу маселе мыйзам менен чечилиши керек. Бирок Кыргызстандын шартында бийликчил партиянын күрөштөн четтетилиши күмөн. Аны кармап калуу үчүн БШК бардык аракетин жумшайт. Бирок ушундай эле абалга башка партиялар түшсө, ызычуусу жок эле мыйзам талаптарына ылайык шайлоо жарышынан четтетилмектигин байкоочулар белгилешет. Саясат талдоочу Алмаз Акматалиевдин байкоосунда мыйзам талаптарын так сактап КСДП шайлоодон чыгарылса, башка партияларга сабак болуп мыйзам аткарылат дегенге далил болмок. БШКдагы ошол кандайдыр бир жүйөлүү факторго таянып туруп чечиш керек да. Мындай чечсе дагы, тескери чечсе дагы эл ишенгендей болуш керек. Ошо Жалал абадтын шайлоочулары, Жалал абад шаарынын тургундары ишенгендей болуш керек. Ошондо гана баягы калыстык болот, ошондо гана эл шайлоочулар ошол чынында эле мына президентибиз айтып аткандай шайлоо эч кимге тартпайт, калыс мыйзамдын гана чегинде жүрөт деген себепке ошого анда ишене баштайбыз. Жалал абад шаардык кеңешке 7 партия ат салышууда. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.